Иманыбызды кантип күчөнтөбүз? Тургузуп аткан ар бир намазыңызды менин ушул акыркы намазым деп окуң. Ушул менин акыркы намазым деп окуң. Багымдат окусаңыз, ушул намаз меники ушул бүгүнкү акыркы багымдат болуп калышы ыктымал десеңиз, демек иманыңыз күндөн күнгө оргуштай берет. Анткени сиз Аллахтын алдына даярданып атасыз. Маруф аль-Кархи деген Иракта чоң олия устаз өткөн. Ошол бир мешитке келгенде эл жыйналып, анан ошол мешиттин имамы бешинге азыр сиз өтүп бере бериң деп эл суранган. Ошондо имам сиз азыр өтүп бере бериң, асырга мен өтөм дегенде Маруф аль-Кархи аябай ыйлаган. Ошондо имам суранган: "Биз жаман сөз айткан жокпузго сиз ыйлай турган. Сөгүнгөн жокпуз. Жөн эле суранып атабыз" десе, "Жок, мен сенин сөзүңө ыйландым." Эмне десе, "Пешинге өтө бериң, мен асырга өтөм деп атасың. Демек сенин асырга чейин жашай турган кепилдигиң бар экен да. Мен азыр Аллаху акбар деп баштагандан баштап намазымды саламга жетемби жетпейми деп жашайм" деп атат. Имам ошондо күчөйт. Жакшылык ишти жасоого ошондо күчөйт. Дагы иман качан күчөйт десе, жасаган жакшы иштерин мен жасаган жокмун. Мен бир да жакшы иш жашай албадым десе, кетирген кичинекей кемчиликтерин чоң килтейгенде кылып көрсө, демек анын